Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн демилгеси менен коопсуз өлкө туруктуу келечек аталышындагы форум болуп өттү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, милиция кызматкерлери, ардагерлер жана мектеп окуучулары катышты. Уюштуруучулардын айтымында укук бузууларын санын азайтуу максатын көздөгөн форум кылмыштуулукту бөгөттөөгө шарт түзөт. Биздин Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмү өзүнүн аткарган иштери боюнча, кылмыштуулуктар боюнча, статистикалар боюнча тааныштырып өтүштү. Андан сырткары Балыкчы шаарынын ар бир кылынган иштери боюнча отчетторун да берди десек болот. Ошонун негизинде 2024-жылга карата резолюция да кабыл алынды. Эми бул жерден эмнени айткым келип атат? Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмү менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия тыгыз байланышта биз мындан ары да ишибизди алып кетебиз. Форумдун жүрүшүндө Маданият үйүнүн кызматкерлери тарабынан жаштарды адептүүлүккө жана туура жолду тандоого багытталган өзөктөн чыккан өрт спектакли тартууланды. Форум өспүрүмдөрдү мыйзамсыз иш-аракеттерден оолак болууга үндөп, коомчулук менен тыгыз иш алып барууну кол алган. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги астында уюштурулган коопсуз өлкө туруктуу келечек аттуу форумга катышып көп болуп турабыз. Бул форумга шаардын мектептеринин окуучулары, мугалимдери, шаар жетекчилери, соц педагогдор катышышты. Бул бүгүнкү убакыттын, азыркы заманыбыздын эң көйгөйлүү проблемасы болгон зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча уюштурулуп жатат. Азыр баарыбыз жакшы билип жатабыз, ушу чындыгында жалгыз балдарга гана эмес, жана үй бүлөлүк зомбулуктар дагы күч алып жаткан мезгил. Бул форум туура учурунда уюштурулган деп ойлойм. Милиционер кызматкерлери уюштуруп жаткан форумга келгениме абдан кубанычтамын. Жаштардын тарбиясы үй бүлөдөн башталат. Бир байке айтып кетти, фундамент бул үй бүлөдөн курулат деп. Фундамент үйдөн коюлуп, балдардын баары ата-энесинин тарбиясынан башталат. Милиция кызматкерлери жарандардын арыз дооматтары боюнча ыкчам чара көрүү менен аларга керек учурда күнү-түнү жардам көрсөтүүгө даяр. Мыйзамда белгиленген кызматтык тартип эрежелерин сактап, абийирдүүлүк менен кызмат өтөө милдети артылган. Ал эми форумдун негизинде өспүрүмдөр арасында туруктуу түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүү аркылуу жакшы натыйжа берери белгиленди. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Байкирова, Балыкчы шаары.